Могу Spar деген магазин мен ойлогом да, Москвадагы деле Spardын франшизасы болуш керек, ичинде да полный ошондой эле товарлар болуш керек. Себеп дегенде Москвадагы Spardын магазининин ичинде жанагындай напитоктор бар эле да, өздөрүнүн спаровский фирменный напитоктору. Алар аябай жакшы болчу. Ошону карап кирип издеп көрөйүн десем, жок, бул жөн эле Spar деген аты эле бар экен, на самом деле Sparга тиешелүү эчтекеси жок экен. Но суть не в этом. Барыңыздарга ассаламу алейкум, кадырлуу, ардактуу бөлүүчүлөр, таксиде ишеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инилер. Барыңыздар кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Кушуа күнүңүздөрдүн убактысы канча болуп калды? 13:36. Мен Морион жандырып, азыр могу сереброну кийинки айга платинага же золотого жеткириш керек. Это цель. Кандай кылабыз? Азыр бияктан мен тандайм райондорду. Мой район тандап туруп, бул жерден 5 гана район тандайм. То есть 1, 2, 3, 4. Ну, короче, тандап туруп, эме кылам, чыгам. Анан канча убакта кандай иштейбиз? Саат 1 болуп калды, как раз түшкү эме. Эмне эле? Коэффициент. Анан көрөбүз. Кандай болот жумуш, кандай болбойт жумуш. Машинаны буйруса анча-мынча заказдар кылып турганы таптык. Но в тестовом режиме деп коет го. Биринчи заказ пропуска детебиз 55 мүнөт дейт. Маршрутка кылып бериптир. Биринчи заказды Мой райондон пропуска еттим, плюс 80 мен берген болчу. То есть 55 мүнөт экен. Получается, бул жактан бул жака, анан кийин бул жака. Бул жакта өзүңүздөр билесиздер, эмне праздник болуп атканын. Күтөбүз. Биринчи заказды алам деп телефон жандырып туруп бияка алып келгенден кийин түшүндүм да, то что ала турган заказ эмес экен, анан кийин кайра албай турган болуп калдым. А так азыр кайра берет. Бербей койбойт эмес, берет. Мынакей. Так, 150 мен берип атат. Бул жакшы заказ экен, кеттик анда. Ушул заказга алып туруп бүгүнкү Морион жумушту баштайлы. Жанагы заказды алып келип таштаган жерден, центрде, площадьтын жанында 346 сом менен таштадым. Аны таштаган соң эле ошол түшкөн жерден эле кийинки пассажир отуруп калды. Ошол пассажир бияка келип таштадым дагы, завершетим заказ 212 сомго. И плюс ушул жерден эле сразу заказ түшкөн. Курманжан Даткага барат экен, Владимирский рынокко. Бирок бул 5 коэффициент түштү. Бул жерде аз мен кармалып калдым. Бул жакта бул турат, аркамда ал турат. Чыга албай эле. Кстати, ушундай заказдар түшөт, короче, Мой районунда ушунун эмеси жакшы эле окшойт, походу. Эми 3 заказ болду, конкретно азыр. Азыр 3-үнчү заказ кетип атам, точнее. Плюс, получается, ушу Мой районунда иштеген үчүн мен азыр 5% төлөйм да, лишнийче. Анан эмеден 2% жанагы Яндекстин налоговый менен страховой алат, и плюс Яндекстин өзү комиссиясы алат да, там, грубо говоря, 17,2. И парк 1% алат. Кандай парк 1% алат деген вопрос болсо, мен силерге формула паркын сунуштайм. Формула паркка кошулуп 1% иштесеңер болот. Ар бир заказдан 1% алат. Акча чыгаруу жолдору эме Number Pay менен чыгарасыңар. Жана силердин балансыңарга регистрация болгондон кийин сразу моментально 500 сом салып берет. Жумушуңарга 500 сом салып берет. 500 сом менен жумушуңду баштай бересиңер. Анан ар бир заказдан бирден процент алат. 1% 500 сом бонус подключение. Формула парк. Номерлерин жазып коем. Ким кошулган деген болсо, кошулуп WhatsApp аркылуу жазып, сүрөт эме STS-каны, анан кийин водительдик удостоверение жана номер жөнүндө койсоңуздар, силерге кошуп коет, и плюс балансыңарга 500 сом салып коет. Анда эмесе барыңыздар ийгилик, мен бияка келип калдым окшойт. Короче, жанагы алган заказды алып келдим мынакей. 51 мүнөттө келдик, 427 сомго алып келдим, наличныйми дейт. Эми урматтуу көрүүчү,
история мындай. Мен, получается, бул машинаны саат 5ке чейин кайра апарып беришим керек да. Саат 3:30 болду. Уже акырындан жөнөшүм керек. Мен бүгүн саат 11-де, по-моему, чыктым. Биринчи заказ канчада алып турмун көрөбүз. 12-де алып турмун. Биринчи заказды мынакей. 12-де алып турмун. Биринчи заказды 12-де алып, азыр саат 3:30 болду. Иштеген акча 1647 сом таптым. Эми машина пока жок. Ошол үчүн бул машинаны сурап, типа газ куюп берейин, заодно бир аз контенттан тартып келейин. Себеби деген обязательстволор бар да. Ошо обязательство аткарганча, контент тартканча машинаны айдап барып келейин деп сураган кез. Азыр кайра апарып берем машинаны. Возможно, эгерде сүйлөшүү жолдору туш келип калган болсо, возможно, дагы сурап турам. Анан комментарийге жанагындай көбүңүздөр жазасыздар. Өзүң эле лизинг алып албайсыңбы депчи, же кредит алып албайсыңбы деп. Эми первоначальный взнос керек экен да көп жердечи. Эгерде первоначальный взнос жок болгон болсо, анда бир аз жанагындай проценти көбүрөөк болуп кеткен да. Ошого дагы лучше арендага табап. Бирок арендага табайын десең деле азыр мисалы үчүн депозит, первоначальный третье лицо, поручитель, короче, машинаны алыштаган азыр өтө мындай проблема болуп аткан кез. Мага эми предложениялар түшүп атат. Анаркы берик жактанчы эми мындай подходящий челек деп кой. Ошол үчүн бул машинаны пока сурап бүгүн айдап көрөйүн эмес, эми ушу видео тартканча газды кичине куюп берип коеюн. 2-3 саатка деп сураган болчумун да, ошо 12-де чыгып кеткенмин. Азыр 5-те апарып беришим керек кайра. Азыр кайра ошого кетем. Ошол бүгүнкү күнгө получается бүгүнкү күнгө 1636 6 заказ менен 12-ден 3-кө чейин. Ошондо образно 3 саатта 1600 сом да, ошондо саатына 500 сомдун саатына иштеп аткан кез. Мой райондо иштедим бүгүн. Эртең деле мен мой райондо иштейм деп ойлоп атам. Себеп дегенде мой район өзүнчө дагы бир жакшы эле нерсе окшойт. Но толук смен иштеп көрө элекмин. Ошон үчүн толук смен иштеп туруп көрсөтүш керек. Канча сом таптың, канча сом эмне болду. Но это буюрса иштейбиз. Мындай стабильный эмеге түшүп алгандан кийин. А так, в целом, в принципе, такси жумушу ушундай. Анан кийин жанагындай окшош суроолор, окшош жооптор деген бир мындай видео блог баштаган болчумун да. Ошо видео блогко мындай такси кызматында иштеген коллегалар жолугуп тарта турган адамдар керек болот. Ошо мындай кимде ким бош болгон болсо, кимде ким мисалы үчүн жолугуп калган болсо көчөлөрдө же бир жерде бир жарым саат же 20 мүнөт убактыңарды алып ошондой видеолор тартып алсам жакшы болуп болчу. Окшош эле суроолор, окшош жооптор деп туруп элечи. Ошол атак. Ошол бүгүнкү күндүн сменасы аягына жетти. Бүгүнкү күндө 3 саатта 1600 сом иштедик. Кимде ким көргөн болсо ушундай заработок. В принципе, ошол. Ийгилик барыңыздарга.